Милдетин аткарып жатып каза болду. Чек арадагы кабышуудан каза болгон жоокер аскердик билимин Орусиядан жогору батып келген. Баткенде кыргыз-тажик чек арасында чыккан чыр жаңжа учурунда каза болгон аскер Эсентур Кубанычбек уулу. Ал Нарындын Ат-Башы районуна караштуу Акмуз айылында 1991-жылы туулган. Бул тууралуу Супер KG порталына аскердин жакын досу билдирди. Маалыматка ылайык, Эсентур Кубанычбек уулу Т. Асанов атындагы аскердик лицейин бүтүрүп, андан кийин Орусиядан билимин жогору батып келген. Эсентур Нарындагы чек ара заставаларынын биринде жетекчисинин орун басары болуп иштеп жүргөн. Ал Баткенге 10 күн мурун кеткен. Ал мекендегенде жанын бергенге даяр бала болчу. Нарында акыркы 2 жылдан бери иштеп жүргөн. Ал 3 бир тууган агасы жана карындашы бар. Анын сөөгү Бишкекке алынып келе жатат. Эсентур 30 апрелге караган түнү кызматын аткарып жатып каза болду, деди досу. Маркум Эсентур Кубанычбек уулу үй бүлө кура элек болгон. Маалымат булагы Супер KG сайты. Голос медиа каналы Эсентур Кубанычбек уулунун мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу үй бүлөсүнүн жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат.